Кайырлуу күн достар. Бүгүн осундай эки жакты пакетик түрүндөгү бомбонерканын жыйнаштырылуу жолун караштыратын болабыз. Ол үчүн бизге осундай A4 форматтагы дайын шаблон кажет болот. Уну менин Telegram каналымдан таба аласыздар. Және оны сырткы контуру боюнча кыйып алабыз. Дайын болгон шаблонго биз ат жагынан биговка жасайбыз. Эч качан алдыңкы сүрөтү бар бетинен биговка жасамайсыздар. Ол үчүн кадимги токмо токетин бизди алып, негизги бүктөлөтүн жерлерге нүктө коюп алсаңыздар да болот. Осылай сол нүктөлөрдү биригип, ягни накты бүктөлөтүн жерлерди осындай бизбен немесе жазбайтын ручкамен бир-бир сызып өтөбүз. Бүктөлгөн сәтте сиздин сызыктарыңыз дүп-түзүү болуп, эч бир жери сынбай адими түсөдү. Жыйнаштырмай туруп, лента өткүзөтүн тесигибизди тесип алууду унутпайбыз. Бомбонерканы жабыстыруу үчүн мен двухсторонний скотчты пайдаланамын. Бул барлык канцелярлык дүкөндөрдө сатылады. Строительный двухсторонний скотчпен шатастырып алып жүрмөңүздөр. Скотчумуздун бетки кабатын ашып тастайбыз да, бири-бирине жабыстырабыз. Астыңкы түбүн жабыстырган кезде ошо кыйылган жерлерди биринчи жабыстырабыз, одан кийин төрт буруш түбүн жабыстыратын болабыз. Таңдауыңыз боюнча ичине калаган тактилериңизди салып, адемлеп, лента менен тесиктен өткүзүп байлап коябыз.